бардык эл билгендей. Бул жолдун бери жагы, ар жагында казактардын границасы кармалган болчу. Анан азыр деген жолдун бери жагы ошол Казакстан өзү биздин территорияда кармап атышыптыр. Жолдун четин. Бул жол анда биздик эмес, бул казактарды колуп калат. Токмоктун тушундагы жолду казактар тосуп жатышат. Кыргызстан менен Казакстан ортосунда Токмоктун тушунда чек ара тилкеси боюнча чоң нааразычылык жаралды. Казак тарап Токмоктун тушунда Бишкектен Ысык көл, Нарын, Кеминге кетчү айлама жолду тосуп жатат. Анткени чек ара тилкеси суунун жээги менен деп таанылып, Чүй дарыясы Токмокко имерилип кирген 200 метр жердин бир жээги бизге караштуу дешип казактар ээлик кылып алышкан. Аны биздин бийлик төөлөр таанып ратификация кылышкан. Дал ушул саткындык өлкө кызыкчылыгы төөлөнгөн Калпыстыктын кесепетинен ал жер транзиттик зона катары саналып, казактарга тиешелүү дегенди биздин өлкө башчылары таанышкан. Мына эми ошонун айынан жол тосулуп калмай болду. Бүгүн болсо эл нааразы. Эми кеч Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен чек ара такташууда баарынан утулуп, жерин алдырып, чек арасын тарытып келе жатканы өкүндүрөт. Кытайга үзөңгү кууш, казактарга каркыра, Токмоктун тушу, Таласта, Көксай, Аксай, Лугой жактан бир топ жер өтүп кеткен. Эми Тажикстанга эмнени алдырабыз? Зээнге иттеген Анара Дубанбаева. Буга утурлайлы Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы чүйдөгү айлама жолдун боюна тосмо орнотулушуна байланыштуу түшүндүрмө берди. Бишкек Нарын Торгар Туна жолунда Казакстанга караштуу 800 метр узундуктагы транзиттик тилкеде казак тарап инженердик тосмолорду орнотуп жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгы маалымдайт. Билдирүүдө айтылгандай, буга чейин транзиттик жолдун бул тилкесинде казак тарап спираль түрүндөгү убактылуу көчмө тосмо коюшкан. Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн жарандары үчүн Казакстандын аймагындагы Азия жана Достук май куючу станцияларына жол жабык деп билдиришти чек ара кызматынан. Бирок транзиттик жолдо бул тилке жол жүрүү үчүн ачык бойдон калууда. Ушул жылдын 4-майында Казакстандын Улуттук коопсуздук комитети чек ара кызматынын чек арачылары Кыргыз тарап менен макулдашкандан кийин өз аймагында бул жолдун ачык тилкелеринде инженердик тосмолорду орното башташкан. Кыргызстандын аймагынан транзиттик жолго кире бериштин эки тарабында тең кошумча жол белгилери, транзиттик жолдон өтүү жөнүндөгү эрежелер менен маалымат тактылары орнотулган деп айтылат маалыматта. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы Кыргызстандын жарандарын транзиттик жолдон өтүү эрежелерин сактоого чакырат. Тактап айтканда, токтобой өтүүгө, адамдарды олтургузбоого, түшүрбөөгө, жүктөрдү жана башка мүлктөрдү түшүрбөөгө, жүктөбөөгө, транзиттик жолдон өтүү эрежелерин бузган учурларда Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматынын чек арачылары тарабынан Казакстан Республикасынын мыйзам чегинде административдик айыппул салынат. Белгилей кетсек, учурда социалдык тармакта тараган видео колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаратууда. Анда казак чек арачылары тарабынан Кыргызстан аймагында зым тосмо орнотулуп жаткандыгы айтылат. Кыргызстандын чек ара кызматы аткарылып жаткан жумуштар боюнча кабары бар экендигин жана Казакстандын Улуттук коопсуздук комитети чек ара кызматынын чек арачылары Кыргыз тарап менен макулдашкандан кийин өз аймагында бул жолдун ачык тилкелеринде инженерлик тосмолорду орното башташкандыгын дагы бир жолу баса белгилейт. Объезд бардык эл билгендей. Бул жолдун бери жагы, ар жагында казактардын границасы кармалган болчу. Анан азыр деген жолдун бери жагы ошол Казакстан өзү биздин территорияда кармап атышыптыр. Жолдун четин. Бул жол анда биздик эмес, бул казактарды колуп калат. Бул биздик эмес деле. Эмне үчүн мындай дегендиги? Биздин жолдон дагы өтүп кетип атышат. Карасаңар эл. Кандай болуп бул жак мына эл өзүнүн казактардыкы тигин ар жакта турат дегене. Айны үчүн жолдун бер жагына чыгып кетип, биякта кармап атышат. Биздин жерибиз деп, жолдун ар жагы дагы биздики деп деген айтып атышат булар. Кайсы жер, могул жерби? Кайсы
Кайсы жер? Могул жер силердики деп атасыңар. Биздин объездной жол илгертен Биздин объездный жолду булар тиги казак деп атасыңар го ошондо. Бизге начальство кылай айтат, солай болот. А эмнеге силер бул жерде азыр биздин пограничниктер менен чогуу согласовать этип иш кылбайсыңар? Өзүңөр эле кирип алып кыла бересиңер. Биз өзүбүздөн киргизип атабыз. Иә. Согласовать этиш керек да, чогуу. Камераны эме кылбай эле. тартпаган, эме кылбаган. Тарта бересиң. Сен аны запрет кыла албайсың. Сен ошону деген указание менен жасап атасыңар да, э? Кайсы жерде жасайсың? Бизге начальник департаменти команда берди, биз сол үшін жабылдык. Казакстандын начальник департаментте ким деген? Аты жөнү? Полковник Колесников. Полковник Колесников силердин начальник. Ошол силерге приказ берди, могу жолду тороп, границаны жаап коёдун, э? Анын баарын териштиребиз да. Сураңыздар оны. Өз жерден айтып бериңиздер. Иә. Астанадан команда келди, түштү, жадан истеп атабыз. Бул эмне деген шындык? Айткач. Бул жолдагы деген казактарга тиешелүү болуп калат аба. Сен 28 болсоң ким коюп алган сен билбейсиң. Бизге команда берет. Демеймиз, команда отказ бере алмайбыз биз. Бизге буйрук берет, буйрук орундайбыз. Ал буйрук мыйзамдуу эмес болсо аткара бересиң. Заңды бер, заңды түрдө. Жок, мейли, ал тиги мейли буларга атка тиги. Бәрі заңды түрде. Біз өз бетімізбен келіп жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Бізге бұйрық берді, істеп жатырмыз. Биздин тарапта эмес, биздин тарапта. Сіздер тараптарыңыздан келсін, начальство келіп айтсын. Чогуу пуска коюшуңар керек да. Биз ушул жерди кылабыз